Бул жерде баяндама чыгат. Биз буга чейин могу сиз Аманкан Батырбекович айтып кеткендей, амнистияны да кабыл алып бергенбиз да. Тездеткиле деп атыпчы, шаштырып атып, бүт мыйзамдарга ошондо мен өзүмүн ал мыйзамга жана толуктоолорун бергем. 12 пункттан берки жана категорияга которгонго болбойт депчи. Калгандарына болот деп. Ошондон кийин өзгөртүүлөр киргизип, анан көп жанагылар менен бул амнистия президенттин указы да чыкты эле. Бирок ушул иштеп атат. Бир жагынан туура. Экинчиден бизге азырда кайрылуулар көп. Элде азыркы күндө толук түшүнүк жок да. Амнистия деген эмне? Трансформация деген эмне? Ушул боюнча сиз айтып берсеңиз. Трансформация бул элдин түшүнүгү боюнча дагы эле ойлойт, бул депутатка кайрылыш керек, депутат ошол чечиш керек, жогорку кеңештен анан өкмөткө чыгыш керек деп. Бул туура эмес түшүнүк да. Ошол үчүн сиз могулуу трибунадан айтып берсеңиз. Жанагы индивидуальный жилое строение дейбизби, жана жеке турак жайларга кандай болот, пром объектилерге кандай жолу менен, анан акимдин, айыл өкмөттөрдүн катышуусу менен кайсы жерлерде трансформациялар болот. Ошол үчүн сиз зам министр катары, докладчик катары ушуну толук азыр эл журтка айтып койсоңуз. Биринчи суроо. Трансформация деген албетте категория, жер категориясы 7 категория боло турган болсо, ушул бир категориядан бир категорияга которуу ушул трансформация менен чечилет. Ал эми мына акыркы чечимдер менен жоболордагы жана мыйзамдарда чыккан райондук администрацияларга бул барыңыздар билесиздер, бул моратория сугат жерлерге жанагы өзгөчө баалуу жерлерге кирген. Ал эми мына жер кодекске өзгөрүү киргенден баштап ошол жергиликтүү администрацияларга бул жанагындай социалдык объектилерге, көрүстөндөргө ушундай жана таза суунун мисалы ошол эле скважина менен жана суу топтоочу жайларга бул жергиликтүү бийликке берилген. Бул которууну ошол жерден эле ар бир кызматтын ошол жерде райондогу өкүлдөрү бар, ошол корутундулар менен берилет. Ал эми ошол жер кодекси боюнча башка категориядан категория которууга бул кабинет министрлерге берилген. Ал эми мунапыс боюнча айта турган болсок, бул жана мыйзамсыз жана өз билемдик менен салынган жерлер боюнча бул мыйзамдар чыккан, нормативдик ошол укуктуу актылар чыккан, ошонун негизинде бул максат мыйзамдаштырып берүү. Сиз биринчи жанагы боюнча трансформация боюнча айтсаңыз, дагы эле жарымын айттыңыз да, сиз жана көрүстөндөр боюнча, скважиналар боюнча жергиликтүү бийликти чыгарат дедиңиздер. Турак жай, эли журтка, калай калка ким берке алат? Ошо жолун айтып берсеңиз. Кандай болот? Турак жайга ИЖСке бул кабинет министринин укугу. Мурат Садиевич, эми сиз жаңы келдиңиз, кадыр мен Адилет Расулов. Анан Турсунбек Түгөлбаевич. Экөөгө жооп берилечи, мынакей айтып тууралуу. Жер кодексине кандай изменение кирди эле? Ошондон баштасаңар. Саламатсыздарбы? Урматтуу Алишер Ташбаевич, жеке турак жай куруу үчүн бул жеке министрлер кабинетинин ыйгарым укугу которуу боюнча, демилге чыгаттары ошо жергиликтүү өзүн башкаруу мамлекеттик орган чыгат. Ал эми жеринде Мурат Садинович айткандай жана көрүстөндөргө жана башка социалдык объекттерге куруу башка любой категориялардан ал жергиликтүү администрациянын компетенциясына кирет. Андан тышкары жайыт жерлерин ошо жеке турак жай үй куруудан башкасынын баарын жайыттар которгондо ал дагы райондук мамлекеттик администрациянын компетенциясына кирет. Жер кодекси боюнча азыркы иштеп аткан. Ошондо кандай болуп калып атат? Айыл өкмөт өзү айыл башчылар менен иштеп, андан кийин акимиятка чыгарып, андан кийин каяка жөнөтүш керек? Өкмөткө жөнөтүш керекпи же силерден айыл чарба министрлигине жөнөтүш керек? Процедураны толугу менен эгерде жеке турак жай курууга боло турган болсо, бул сиз айткан айылдык кеңеш, айыл өкмөт токтому жана райондун заключениялары чыгат, райондун чечими чыгат, областтын корутундусу чыгат, анан айыл чарба министрине келет.
министрлик белгилеген тартипти макулдашып туруп, анан министрлер кабинетинин кароосуна киргизет. Эгерде бул жеке турак жай куруу үчүн боло турган болсо. Мындай кыскача айтып коелучу, ИЖСти мамлекет биз кылабыз деп койгулачы. Калгандын баары администрациянын өзүнө берилген деп туруп эле. Жанагылардыкычы земли вот ЗПТ деп коет го, промышленного назначения. Ал кандай процедурасы? Эгерде промышленностька которо турган болсо, ал райондон эле бүтөт. Эгерде жайыт жерлер болсо, эгерде өзгөчө баалуу жерлер болсо, сугат жер, кайрак жер, жана башка өзгөчө баалуу жерлер болсо, ал министрлер кабинетинин чечими менен чыгат. Эми могу жердечи жана болуп атат да. Биз кабыл алып бергенде, жанагы мыйзамды кабыл алып бергенде, биз амнистия боюнчачы 1 жылдык деп кабыл алып бергенбиз да. И разовый деп. 2 жыл. 2 жыл беле? Жок, 1 жыл болсо керек эле. 2 жыл али шартташпайчы. Анан разовый бул акция депчи. Ошол боюнча силер бүт инвентаризация кылдык, жерлерде комиссиялар иштеп атат, мына декабрдан баштап иштеп атат деп ошол жана жыйынтыгын бердиби? Азыр Аманкаматович айткандай, тилекке каршы тез жүрбөй атат. Азыр дагы бүгүнкү күндө Аскар Сапарбековичтин тапшырмасы бар. Ошол инвентаризациялар боюнча дагы жана амнистия боюнча тездетүү боюнча. Биз ушул жума менен пландап атабыз, ошол райондук администрациялар менен чыгып, ошону дагы кабинет министрге сунуштаган атабыз, ошол ВКС менен чыгып, ошону тездетүүгө иш алып баруу боюнча. Чын айтканда, ооба кармалып атат, себеби бизге келген иш кагаздар боюнча биз иш алып барабыз, бирок ушул укуктар жергиликтүү бийликке, райондук администрация берилген. Могу маалымат булактарындачы буга чейин ары силер 400 түмүндө жанагы айланасында гана кызыл китеп берилди дедиңер да. Буга чейин маалымат булактарында ошол эле КТР жана башка жанагылардан 1 айдын ичинде Аламүдүн районунун территориясында 8000ден ашык кызыл китеп берилди деген. Президенттин жарлыгынын негизинде депчи. Берилди деп көрсөттүңөр. Жалал Абад областында 700 канча беркеге берилди деп. А берде келип алып туруп, азыр силер айтып атасыңар 400 канча эле депчи. Кимге ишенсек болот? Чырдашбаев, бул жерде эки нерсе болуп атат. Бул берилген техпаспорттор боюнча. Техпаспорт боюнча 11608. Ал эми берилген мамлекеттик акт боюнча турап аз 434. Эми сиз ушул жерде толук баяндамаңызды бергенде сиз көрдүңүзбү? Бул жерде коомчулук эмес, бул жакта коомчулук көрүп атат. Берде отурган биз депутаттар өзүбүз чаташып калдык. Ошон үчүн сиз баяндамаңыздан да так берсеңиз азыр. Республика боюнча, ар бир областтар боюнча айтып бериңиз, аймактар боюнча канча жанагы техпаспорт дейбизби, кызыл китеп дейбизби, акт канча берилди, ошолорду бөлүп туруп айтып берсеңиз аны. Мага берилген маалымат боюнча, Жалал Абад областы боюнча кабыл алынган арыздардын саны 11911. Бул жалпы келип түшүп аткан арыздар. Бизге берилген маалымат боюнча. Бул жобо боюнча стендтерге илинет, айыл өкмөттөргө. Ошол Жалал Абад областы боюнча 1974. Берилген техпаспорт саны 18. Берилген мамлекеттик актынын саны 59. Каттоодон өткөн албетте бирдиктүү бул 59, трансформацияланган жердин аянты 3,49. Чүй областы боюнча техпаспорттардын саны 9998, мамлекеттик актынын саны 358. Жер аянт 30 гектар 10,1. Бишкек шаары боюнча 11428 кабыл алынган арыз. Берилген техпаспорттун саны 9116. Мамлекеттик акт 69, жана трансформация болгон жер 3,4. Ысык-Көл областы боюнча берилген техпаспорттун саны 134. Каттоодон өтпөптүр. Нарын областы боюнча арыздын саны эле турат 972. Ал эми берилген техпаспорттагы каттоодо дагы бирөө да алынган эмес. Ош областы боюнча берилген техпаспорттун саны 1456, мамлекеттик акт берилген саны 16, 1,5 гектар трансформация болгон жер. Талас областы боюнча берилген техпаспорттун саны 2.
Баткен обласы боюнча берилген техпаспорт бирөөдө жок, берилген мамлекеттик акт бирөө эле. Бул жерде трансформация 60 сотый жер. Жалпы по области, в разрезе области ушундай маалымат.